Бүгүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев облусубуздагы ишкерлер менен жолугушту. Максаты дүйнө коомчулугун дүрбөлөңгө салган коронавирустун алдын алуу аракеттери жана кечээден бери азык-түлүктөргө болгон баанын, өзгөчө ундун баасынын кескин кымбаттап кеткендиги боюнча сөз болду. Руководитель аппарата айтты, азыр чоң количествода буудай келет бизге. Биз элди ачка калтырбайбыз, Кудайга шүгүр, запастар деле бар. Анан муну бир күн, эки күндө жана мамындай болот экен, коронавирус жок, ким азыр ошону айтсынчы, бирөө бар, жок Кыргызстанда коронавирус. Кудай сактасын. Жана сактансаң сактайм деп биздин президентибиз да кечөөнү чогултуп барысына суббота базар деген жок. Азыр жанагы предварительный как жана ЧС катарында иштеп турушубуз керек, мына 1-2 айда. Элге силерди түшүндүрүшүңөр керек ун сатып атканда. Анан азыр бүт жерде ажиотаж кылып туруп, кээ бирлер 20-30 мешоктон ун алып алып тур. Аны эмне кылат аны? Туруда ун азыр бүгүн кыдырып келебиз, мында азыр антимонополия көрүп келет тиякты. Анан будем работать, будем уголовное дело возбуждать. Эгерде мындай кылгандарга тарынбагыла. Эртең айтып жүрбөгүлө, анан мамындай болуп тур деп. Азыр бүгүн эле кечээ 1700төн сатыпсыңар, бүгүн 1500гө түшүп калыптыр. Кандай бир күндө ажиотаж кыласыңар? Жап Бишкекти көрдүңөр, Бишкекте да бир немелер минтти, оош жаллап бүт жерде ушундайды жасап жиберишкенде бир пастын ичинде искусство. Как это можно? Там родина в опасности, а вы муку поднимаете. Эртең ошол жана коронавирус, если Кудай сактасын, болуп кетет, эл сени алда эмен карабайт, тытып кетет баарын. Ошон үчүн онда элге да нормальный кылып, жакшынака отношение кылыш керек. Азалда 100 тонна унун алган багың менен сат. Анан жанагы сен айтып атат, оптовиктерге берип атыр дейт, а мындай адамдарга бербей атат дейт. А чё, почему так делаешь? Если информация это мага келет, менде иштеп атат да, бизде органы работает. Мен каяктан билем аны? Чоң эмелер. Биздин основной ишенгенибиз сенсиң да, сен наоборот ценаны кармап беришиң керек ушундай. А мына бакышта сен көтөрсөң, булар 2 кап 3 кабын көтөрүшөт да, 10 кап 20 кап сатып аткандар. Талас на тебя будет смотреть во всех бүт немеде. Эң эле чоң область боюнча сенсиң. Сени карайбыз. Сен түстө, сен регулирует эт. Эгерде бизден бир жардам керек болсо айт. Бизде ошо борончу байкер жолукту жана ассоциация бар, Жамбылдан эме курс ташыгандарчы, ошо эпастон 1 сомдон 2,5 сомго чейин көтөрчү дегенчи. Ошо ишкерлерден сурап кетебиз, эгер 2,5 сомдон алып келип, эгер бизге ушундай кылып деген маалымат болсо, биздин телефондору сразу бериңиздер. Да, бериңиздер. Антимонополия менен биз иш алып баралы. Искусственный завышение кылсачы. Эгер аларды ошондой налогтор төлөп атасыңарбы же патент иш алып барып ушундай эмне себептен деп биз териштирүүгө баралы да. Эме жанагы эмеге каттап аласыз, биз неме? Элтипти каттайбыз, эгер ушундай сиздерден кайрылуу болсо да. Ценаны көтөрбөгүлө. Жанагы силерге келип багасы мынча болуп калды деп айткан шопурлар болсо, чалгыла сразу. Сразу изолирует этиз, экинчи кирбей турган кылып. А нормально ташый бергиле. Вы тоже расследование сделаете, от чего вот это ажиотаж вчерашний было, да? Найдите, потому что баарында эле ундар турган, бир жума мурун келген, баа менен келген, анан кандай челе ону жактан угага алып туруп, эсенин 100 тоннасы 1100төн кандай эле 1700гө чыгып кетет. Ушундайларды карап койгула. Аккурат, таза катты кирип кетпейли. Его тоже не ущемляйте, и этих тоже не ущемляйте. И чтоб дальше мындай иш болбосун да, баарыбыз содействие. Дагы бир айтып коем, эмне жардам болсо, биз жардам беребиз. Азыр барып келебиз, Казакстанга да кетишти уже, азыр кирип чыгышат. Бүт жардам, ташый бергиле, коркпой. Белгилүү болгондой эле бир кап ундун баасы 1700 сомго чейин жогорулап, калк арасында ар кандай жалган маалыматтар таркап, элди дүрбөлөңгө салды. Бирок бүгүнкү күндө ун жок же жетишпейт деген кептердин баары жалган. Бул үчүн мамлекет эртелеп кам көрүп койгон. Азыркы мезгилде мамлекеттик кампаларда ундун запастары калктын керектөөсү үчүн жетиштүү. Ал эми жакынкы күндөрү Россия Федерациясынан чоң көлөмдөгү буудайдын келүүсү күтүлүүдө. Мындан сырткары, өлкөнүн материалдык резервинде да калктын ун менен камсыз мүмкүнчүлүктөрү жетишерлик. Ошондуктан кымбаттатууга эч кандай негиз жок. 2 күндөн берки унга болгон баанын жогорулоосу алып сатарлыктан улам негизсиз бааны көтөрүү болуп саналат. Урматтуу ишкерлер, биз силерден суранып атабыз. Адамгерчилик менен туура түшүнүү менен мына обстановканы көргүлө. Бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө ушундай болот. Ун Казакстандын өзүндө тартыш болуп, бияка келбей кала турган болсо, бизде мат резерв деген бар. Ал жерде буудайларыбыз турат. Мына азыр жаңы эле аппарат жетекчиси айтты, бизге Кыргызстанга арзан буудай келатат. Алардын баарын учитывать этип, анан кийин силер да күйүп калбагыла. Толтура унду алып алып, складыңарда калып калып неме болбосун.
Бааны өзүнүн пайдасы үчүн негизсиз көтөрүп салган бул ун саткан ортомчулардын аракети. Ананда өзгөчө соц тармактар аркылуу мүмкүн атайын таратылып жаткан жалган маалыматтардан улам элдин ага болгон реакциясы да себепкер. Бирок карапайым эл тынчсызданууга себеп жок. Анткени коронавирус Кыргызстанда, анын ичинде Талас облусунун аймагында жок, абал туруктуу. Бирок бүгүн жүрүп жаткан иштердин баары калкты андан коргоо аракети үчүн жасалып жатат. Эл журтта жүрүп жаткан камкордук иштерге көмөктөшүүсү керек. Той аштарды убактылуу токтотуп туруу тапшырмасы да облустагы кафе-ресторандардын ээлерине эскертилди. Эскертүүлөр аткарылбаса, тиешелүү чаралар көрүлөт. Бизге уруксат берди деп барып алып туруп, чаң тополоң чыгарып, тияк биягын неме кылбай, именно бүгүнкү күндүн акыбалына жараша коронавирустун немесин карагыла. Эгерде ошого байланыштуу эмес, башка да бирдекеңерге кийлигишип кетсе, мынакей Марат Молдонович турат. Бу кишиге байланыша албасаңар, мага байланышып туруп айтсаңар, биз чара колдонобуз. Бирок туура түшүнүү менен ар бир жерде жанагындай дезинфицирующий немелер болсун. Анан могу жерде ресторандын немелери да отуруп атат, мен көрүп атам. Силерге жана Марат Молдонович айткандай убактылуу, постоянно эмес, убактылуу той топур дегенди токтото туруңуздар. Коркунуч болуп атат азыр действительно көрүп атасыңар. Мына бүгүнкү күндө уже канча 130 мамлекет болуп калды. 130 мамлекетте уже коронавирус бар деп неметип атат. Анан бизде азырынча тынч, ошо тынч бойдон ушуну өтүп кетели, азыр аз убакыт калды, күн жылып кетсе токтойт деген немени айтышып атат. Ошон үчүн силер да туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Силерден сураныч бул. Бүгүнкү күндө сураныч менен кайрылып атабыз, туура түшүнгүлө. Демесин жанагы силерде ага неме кылбасаңар, анда мыйзам деген бар, мыйзам чегинде сүйлөшөбүз. Өлкөдө эл көп чогулуучу жерлерде өздүк гигиенаны сактоого өзгөчө көңүл бурулат. Эми ири соода жайларына кирип жаткан жарандарды соода түйүнүнүн ээлери санитардык каражаттар менен камсыз кылып, дезинфекциялоо иштерин жүргүзүшү керек. Мындан ары санитардык кызматтын өкүлдөрү эскертүүсүз бул эрежелердин аткарылганын же жасалбай жаткандыгын текшере алат. Мунун баары калкты оорудан сактап, алдын алуу үчүн жасалып жаткандыгын жеке ишкерлер, ананда жалпы жарандар түшүнүү менен кабыл алуусу керек. Ыйгарым укуктуу өкүл ишкерлердин ундун баасы боюнча пикирлерин угуп, негизсиз бааны жогорулатпоону дагы бир ирет эскертти. Анткени мындай кадамдарга барган жеке ишкерлер укуктук жоопкерчиликке тартылат. Бул чоң капка көзөмөл өткөрүү жайы. Күндүн экинчи жарымында облус жетекчиси жана фискалдык органдардын жетекчилери менен биргеликте чек арадагы абал жана бери ташылып жаткан ундардын баасын жеринде сурап, тактап чыгышты. Казакстандан ташып келе жаткандар эң мыкты делген Жейхун аталышындагы ундун бир кабы Жамбылда 7,5 миң теңге же сомго которгондо 1430 сомдон алып келе жаткандыктарын айтышты. Ал эми башка ундар мындан да арзаныраак. Унду тиги Казакстандан алды 7,800. Жейлери Жейхун деген 8 миңге чейин чыкты теңгеге. Анан башка берки ундар 6,5, эң эле төмөн 6. Башында 5-тин тегеректери болчу, азыр көтөрүлүп отуруп, ошо 8ге чейин барып калды. Бу жака заказ берип атып, заказ кылып келип атышты. Ошо заказ берет анан биз жол келесин алып алып беребиз болду анан. Канча мынчап келесин алып келип беребиз. Анан бааны кандай коет, тиңдет ал саткандар өсүп кетет. Биз сол жол келесин алабыз болду. 4 күндөн бери ушундай сөз болду, граница калат экен анан казактар дагы вирус чыгып кетип анан ошого жабат экен, базарларын жабат, мектептери жабат, анан ушулардын баарын жабат деген сөзүн угуп атабыз. Анан 16-сынан баштап анан берде бирок граница жабылат деп уккан жокпуз. Берде пограндардан сурасак, булар казактыкты, кыргыздыкты эч кандай андай бизде жабыла турган команда болгон жок, эч нерсе болгон жок деп атат да. Анан бул ортодо чыккан сөз болуп атат да. Анан эми бери чындыгын уктук го, мына губернатор өзү келип айтып атат го, мында эч кандай эме болбосун, коркунуч жок, эл тынч болсун да. Бизде Самарканда саман алса, жоо чалып бир чуулдаган кептер бар. Бөйрөктөн шырак чыгат, ортодон бирөөлөр эметип берсек. Өткөндө уккам ушерде бир аялдар эме менен жөнөтүп берип, ушинтип эки кору чык деп жөнөлө жалган экен, элдин баары чуулдатып. Мында элдин ортосунда чагым чакпаш керек да. Бул чагымды шариятта көтөрбөйт, элде көтөрбөйт, бул өтө оор иш да. Мамлекет жоголду чечилип кеткен иштер. Ошондой болуп атат, эми элде тынччылык болсун, жакшылык, аманчылык болуп, эл журтубуз аман болуп, ушу курсагыбыз ток болсун. Орусуктан аман болойлу, салмыгылап ушул Кытайдан неметип чыгып аткан нерсе бизге келбесин. Эл дүрбөлөңгө түшүп, массалык түрдө ун сатылып алгандыктан уламбы, коңшу өлкөдө да мурункуга салыштырмалуу ундун баасын бир аз жогорулаткан. Бирок кандай болгон күндө да 1700 сомго чейин ундун баасынын көтөрүлүп жаткандыгы бул чектен ашкандык. Мен дагы кайрылып кетем, жана ун жок болуп калат, граница жабылып калат деген бир туугандарга бунун баары бекер.
мурун кандай ташылып атса ошондой эле ундар ташыла берет. Мына азыр ун ташып аткан таксисттерди границадан токтотуп сурадык баасын. Ошол 1420 сомдун тегерегинде экен. Ошону сатканда да ошо 1500 сомдун тегереги 1550 сом жана эң кымбат ундар. Калгандары ошол эле баада экен. Эми баягы курстун да көтөрүлүп чыгып атпайбы азыр? Биздин сомубуз доллар менен 73 болуп кетти, 69 болчу. Казактардын теңгеси 5.20 көтөрүлүп кетти. Ушулардын баары бул коронавируска эч кандай тиешеси жок. Бул баягы нефтинин көтөрүлүп түшкөнү мировой биржада да оюн болуп атат. Бул дүйнөлүк масштабта коронавирус болуп аткандан кийин ошол немелерди кичине тоскоолдуктар болот. Бул 1 ай 1,5 айдын ичинде токтой турган нерсе. Анан мен ушу элиме кайрылып кетем, талашык бир туугандарыма. Көп провокация калтырбаш керек. Бунун баарын өкмөт өзү айтып турат. Эгерде коронавирус, көптөр жазып атат, коронавирус бар бекен, кандай деп. Андай пока эч кандай каттоо болгон жок Кыргызстанда. Кудай сактап атат, бизди дагы сактасын бизди Кудайым. Ошон үчүн биз айткан нерселердин баарын жасашыбыз керек. Азыр областной штаб түзүлгөн. Мына бүгүн эртең менен базар күн болсо да карабастан ошого эртең менен эрте саат 8'de biz штаб өткүздүк өзүбүздүн. Саат 10'da өкмөт башчыбыздын штабы болду. Ошол жерде да ушул маселелер. Анан азыр кээ бир туугандар баягы ундарды көбүрөөк алып алып, неме кылып калса азыр биздин мат резервке да көп количествода буудайлар келип атат азыр. Бизге элибизди кармап азыр баягы тамак аш менен сактаганга андан коркпош керек. Баары эле бар, жетиштүү. Берден баягы ун жок болуп калат, ун эме болуп андай болбойт. Мына Казакстанга да азыр антимонополия экономика министрлигинин өкүлдөрү кирип кетишти. Азыр алар да ошолордун баарын тастап чыгып кечинде телевизордон көрсөтөбүз. Мунун баары эми болгонун баарын эле чындык эле көрсөтүп атабыз. Мына мен да орун басарым экөөбүз күнүгө түндө да келип текшерип кетип атабыз. Күн ара күндүз да келип мына ушул посту карап атабыз. Ушул жерде жанагы коопсуздук жагында кандай иштеп аткандар кандай уктап калган жок. Мына пограничный служба военный режимде иштеп атат бул жерде. Кудайым буйруса сактанып турсак, анан элиме дагы кайрылып кетем. Жана тойлорду кыскартышыбыз керек азыр. Майрамдардын баары токтоду. Жанагы биздин бир туугандарыбыз каза болгондо да азыр ушул 1 ай 1,5 айдын ичинде жана тамак бергендердин баарын түшүнүү менен токтотуп турабыз. Бүгүн казиятка да кайрылдык. Эми ал салт деп коюп кээ бирлер мал союп тамак берип атат. Ушунун баары азыр бунун кереги жок. Кудайым деле айткан сөзү бар, сактансаң сактайм. Аз сактанып турушубуз керек. Могу температура бир 25 градуска ашкандан кийин бунун уже коркунучу жок болуп калат экен. Ошого чейин жетишибиз керек. Мына азыр күндөрдө жылый баштады. Азыр балдарыбызды да каникулга чыгардык. Үйдө ата энеси менен болуп бирке сактанып турсун деп 8'ine чейин. Бунун баары ушу коронавирустан бирке киргизбей карап, бизде мына жерде бүт баарын ушу бизге берилген тапшырмалардын баарын так аткарсак, элибиз менен чогуу коронавируска илинбей чыгып кетебиз деген ой бар. Кудайым колдосун. Эч кандай паникага алдырбаш керек. Бааны искусственный көтөрүп ушундай абалда колдонгон биздин жанагы бир туугандарыбызга өтө каттуу чаралар колдонулат. Бул менен байым деп ойлой коюш керек. Кудай сактасын. Эгерде бир жаман нерсе келип калса, сенин байлыгың баары кайра эле бир жаман жакка кетип калат. Ошон үчүн баарыбыз туура түшүнүү менен элибизге жардам берип, элибиз менен бирдикте бүт иштердин баарын жасасак, коронавирус бизге келбейт деле болуш керек. Un жана башка айыл чарба азыктарынын баарынын баасын турукташтыруу боюнча өкмөттүк деңгээлде иштер жүргүзүлүп жатат. Анткени бүгүн Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов селектордук жыйын өтүп, анда да азык-түлүктөрдүн баасы боюнча сөз болду. Бизге каршы ушул аткарылып жаткан жумуштарга карабастан 14 марттан тартып кээ бир базарларда азык-түлүк массалык түрдө сатылып баштаганын көрүп атабыз. Муну баарыбыз байкап атабыз. Бул мындай туура эмес жүргүзүлүп жаткан же болбосо берилип жаткан маалыматтардын социалдык сеттердеги ушул кыймыл аракеттердин кээ бир адамдардын атайын жасагандардын же болбосо кээ бир адамдар ушул ойноп жасаган маселелердин кесепетинен ушул көрүнүштөр бүгүнкү күндө биздин соода түйүндөрдө, базарларда ушул маселелер жаралып атат. Андан сырткары 5 марттан Тажикстандын жарандары тарабынан азык-түлүккө болгон суроо талаптарынын жогорулагандыгынан Лейлек районунда унга болгон баанын спекуляциялык жана негизсиз түрдө көтөрүлгөндүгү байкалды. Бул жагдайга байланыштуу азык-түлүктөр боюнча Тажикстанга болгон чыгарууга чектөө киргизилди. Баткен облусундагы монополияга каршы агенттигинин кызматкерлери жергиликтүү бийлик менен биргеликте базарларда, соода түйүндөрдө эл менен да жетекчилер менен да түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Натыйжада Баткенде баалар төмөндөп, базардагы абал турукташты. Баса белгилеп айта кетчү нерсе, бул жерде мына региондордон дагы отурасыздар бар. Бүгүн атайын
ушул маселеге баарыңыздарды чогултуп турганыбыздын бирден бир себеби ушул. Бүгүнкү күндөгү мамлекеттин карамагында, башка мына соода түйүндөрдүн карамагындагы биздеги продовольствие жетиштүү. Ошого карабастан убактылуу ажиотаждарды жасап, тигинтип баягы спекуляциялык түрдө бааны жогорулатууга аракет кылгандар болуп атат. Ошого бөгөт коюу боюнча маселе жаралып атат. Ошон мына бүгүн ушундай маалыматтардан кийин биз сүйлөшүп азыр ошол иштерди чечүүнүн үстүнөн иштейли. Бааларды спекулятивдүү түрдө көтөргөндөр боюнча кээ бир арам ойлуу адамдар элдин башынан ушундай түшкөн учурду жеке максатына пайдалануу боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт. Мына кече биздин тиешелүү органдар эки ушундай соода точкасын табышты. Кечки маалымат боюнча атайын ошол жерде базарларда иштеген базаркомдор болгон ундардын баарын сатып алып туруп складтарга киргизип жыйнап салган. Баа көтөрүүнө сатам дегенби, же болбосо ошого окшогон бир туура эмес кыймыл аракеттердин негизинде кече мына ажиотаж болуп кетти. Кээ бир райондордо эч кандай натыйжасы же болбосо себеби жок эле. Ундун баасы, канттын баасын көтөрүп алышкан. Буга каршы мына баарыбыз чогулуп иштешибиз керек. Эми негизги причинасын көрүп атасыздар. Муну коңшу өлкөлөрдөгү коронавирус айынан жаралган психологиялык факторго шылтоолоп, ишкерлик субъекттердин жоопкерчилик иш-аракеттерине деп баалоо болот да. Жана мен айтып аткан атайлар жасаган же болбосо кээ бирөө жоопкерсиз ушундай иш-аракеттерин жүргүзгөнүнүн себебинен ошол маселелер чыгып атат. Анан күн сайын ошо райондун аймагындагы соода борборлорун, башка ушул тиешелүү базарларды мониторинг кылып, ошол жердеги товарлардын жанагы баягы мына искусстволук түрдө бааларын жогорулап кетишине жол бербөөчү шарттар түзүш керек. Кайсы бир товарлардын жетишсиздиги пайда боло турган болсо, ошону алып келип поставка кылып аткан базарларга соодагерлер менен, бизнесмендер менен сүйлөшүү жүргүзүп, ошолор аркылуу кайра толуктап убагында жеткирип туруу маселесин чечишибиз керек. Бишкек ун комбинаты акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Жумгал Бактиев да ундун баасын негизсиз көтөрүүгө себеп жок экендигин билдирди. В последнее время у нас по социальным сетям идет ажиотаж. Я бы сказал, что это искусственный ажиотаж. Кто-то кому-то это выгодно, поэтому они такое делают. Цены на муку на сегодняшний день у нас остаются те же. И у нас нет основания их повышать. То есть спрос, конечно, появился. То, что мы лимиты не ставим. Люди приходят, покупают 50 тонн, 10 тонн, 100 тонн, например. Потому что у нас зерна хватает, муки хватает, да? У нас предпосылок для того, чтобы люди бегали, закупались, и что цена завтра пойдет вверх, вот такого нету. И пшеница тоже есть, не только в Казахстане, в России в большом количестве пшеницы есть. У нас есть контракты, по цены контрактов они такие же. Оснований нету, чтобы для волнения, да, чтобы люди волновались, чтобы они боялись, что у нас продукции не хватит и не останется. То есть муки будет предостаточно. Мука есть, и зерно тоже есть. Орусча айтканда паникага алдыруунун кереги жок, ага негиз да жок. Арганда жалган маалыматтарга ишенбей, кымбаттоолордон коркуп, запастап азык-түлүктөрдү алуу ашыкча чыгымга алып келет. Анткени бүгүнкү күндө абал тынч жана калкты жетиштүү ун жана башка азыктар менен камсыз кылуу үчүн мамлекеттин толук мүмкүнчүлүгү жетишээрлик.